Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Так, кошула бергиздер. Бүгүн ушундай форматта онлайн трансляция өтөлү дедик. Камера, телефон алысыраак жакта. Ошондуктан мен сиздердин бүгүн сурооңуздарга түзмө-түз жооп бере албайм. Менин жардамчым, менин эң сүйүктүү жарым бул Нуриза. Аябай күчтүү лидер, күчтүү руководитель. Мен өзүмө кандай ишенсем, мен Нуризага ошондой ишенем. Ошондуктан Нуриза бүгүн сиздерге менин атыма жооп берип тура берет. Анткени мен жакын барып жооп бере албайм да, туурабы сиздерге. Ошондуктан азыр баштай берели. Мен кандай сиздерге угулуп атам, 1ден 10го чейин келиңиздер. Жазып коюңуздар. 1ден 10го чейин. Жакшы угулуп атсам 10 баса бериңиздер. Анча эмес болсо 1, 5, 4, 9 дегендей. То есть кандай баалайсыздар. Так. Ондор бар бекен? Так, бар деп атат Нуриза. Так, мага жесттер менен бүгүн кыргызтырат. Жакшы. То есть камеранын жанында болгондуктан жаман угулуп калат да камера. Ошондуктан жесттер менен көргөзүп атат. Ондор кетиптир, сонунан да мен анда эмесе баштай берейин. Биринчиден өзүмдү айта кетсем, менин атым Арген Артур. Кээ бир партнерлорум билет, көбүнчө партнерлорум билет мени. Тааныбагандар да бар, жаңылар бар экен бүгүн эфирде. Өзүм МВ компаниясында независимый предпринимательмин. Келинчегим экөөбүз бизнести курабыз. Азыркы учурда золотой предпринимательбиз. Бул бизнестин аркасы менен машинага ээ болгонбуз. 2018 жылкы масловой машина дегендей аябай жакшы машина. Кудайым буйрса жакында путешествияга да кетип атабыз. То есть эми ийгиликтерге жетишип атабыз. Мунун баары өзүбүз жалгыз эмес, мунун баары сиздердин жардамыңыздар менен, команданын жардамы менен дегендейчи. Ошондуктан биз команданын өсүшүнө мындайча айтканда кызыктарбыз да. Ошондуктан эгер биздин командага кошулуп калсаңыздар, демек сиздерди ийгиликке жеткизмейинче жаныңыздарды койбойбуз да, мындайча айтканда. Вот. Бүгүн эми МВ компаниясы боюнча маркетинг планын көргөзүп берем сиздерге, продукцияларын көрдүңүздөр, кандай продукцияга биздин компания укмуштуудай бай да. Ушунун баардыгын элестетиңиздер, баардыгын биз колдонуп чыкканбыз. Кээ бирлер пустой флакон ташыган, мындайча айтканда, потому что биз өзүбүз колдонгон продукциялар эле. Болду, мен эч нерсени айтпайм, лишний эч нерсени. Үйдө кайсыны колдонуп атсам, ошону эле айтып коем, болду. Анан бүгүн убактыбыз укмуштуудай аз экен. Мен бат-баттан баштай берейин. Так, эми баштасак, компания МВ 1959 жылдан бери иштеп келе жатат. Иштеп жатканына 60 жыл болду. Эгерде жаман компания болсо, билесиздер, 3-4 жылда жабылып калмак. Ушунчалык күчтүү компания ушу 60 жылдан бери иштеп келе жатат. 60 жылдан бери кайсы жерде иштеп келе жатат? 102 өнүккөн өлкөлөрдө иштеп келе жатат. Россияда иштеп жатканына мына 15 жыл ровно болду. Казакстанда иштеп келе жатканына 6 жыл болду. То есть уже бизге жаңы-жаңыдан эле кирип атат. Так что биз кечирип калдык деп эч ойлонбоңуздар. Эң сонун маалда сиздер келип отурасыздар. Эми компания МВдин обороты 12 миллиард доллар. Мен атайын ар кайсы маркер менен жазайын сиздерге көрүнүшү боюнча. Максималдуу товар обороты 12 миллиард доллар. 2019 жылы 8 миллиард 600 миллион 2019 жылы 600 миллион долларга жеткен. Дүйнө жүзүндө биринчи орунда турат. Сиздер эң күчтүү компанияны азыр көрүп атасыз, эң биринчи орунда турган компанияны көрүп атасыздар. Эми байкасаңыздар, ар бир продукциябыздын жалбырактары бар, көрдүңүздөр. Бул эмнелерди азначить этет? Бул ООН жана ЮНЕСКОнун берилген эмблемасы. Биринчиден экологиялык жактан таза продукция үчүн берилген. Экологиялык жактан таза. Экинчиден болсо экономичный супер концентрат. То есть экономдуу, укмушуудай, аябай сиздер акчаңыздарды үнөмдөп да алыш үчүн ушуну продукцияны чыгарган. Эми баштай берейин. Биринчи биз жакшы көргөн порошоктон баштайын. Ушундай чудо порошогубуз бар. Аябай мен да порошокду аябай жакшы көрөм. Сразу эксперименттен баштап кетейин. Бул кадимки эле суу. Стаканга куюп атам сууну. Эми стаканды искусственно мен азыр булгашым керек болуп атат. Ошон үчүн мен зеленканы алдым. Билесиңер, кийимге тийип кетсе зеленка оңой менен кетпейт. Кээде даже кетпей да калышы мүмкүн дегенде, зеленкадан бир аз кошоюн. Зеленкадан коштук. Эми эмне кылам?
Эми аралаштырам. Кичинекей кашыкты алим алып кеткен окшойт, Эми ушул 2ге бөлөйүн келиңиздер. 2ге бөлүп, мына тең эле болдубу? Тең эле болду окшойт. 2ге бөлүп, бирөөсүнө биз мындай порошоктон салайын. То есть бардыгыңыздар билесиңер, Миф, Тайд, дагы эмне, Ариэль, кандай порошок болбосун, то есть бирдей эле жуйт да негизи. Жакшы жуусун деп мен мына 1 кашык алып атам мындан. 1 кашык алдым. 1 кашык алдым. И анан экинчиси болсо биздин порошоктон кошоюн. Бул биздин азыркы колдонуп аткан порошогубуз экен. Разница жок, негизи жакшы жуйт. Биздин порошок кайякта? Кайсы жакта? Бул да. Ага. 1 килдик порошок. Так. Мындан кичине кошоюн. То есть мына, көрдүңүздөр? Кичине эле. Эми экөөнүн иштешине убакыт берели. Кимиси кандай жуйт экен? Кичине эле коштум, жакшы эле жуйбу? Же кадимки эле жууп коебу, А бул болсо аябай көп коштум. Көрдүңүздөр, Миф, бул болсо SA8 премиум. Эми порошок жөнүндө айта кетсем, SA8 премиум 8 жолу кыстырылган дегенди түшүндүрөт. Бул 1 килограммдык болгону, бирок 1 килограмм болгону менен 24 кадимки мондай мифтерди алмаштырат. Ошондо укмуштуудай экономдуу, укмуштуудай бизге мына Биоквест формуласы да бар, эч кандай зыянын келтирбейт, табигатка да зыянын келтирбейт, мындайча айтканда, экологиялык жактан таза продукция и 8 жолу кыстырылган. То есть сиздер мунучу эгерде бакка же гүлгө куюп койсоңуздар, бак гүлүңүздөр эч кандай зыянга учурабайт. Негизи мындай порошокту, буларга окшогон порошокторду куйсак, өлүп калышы мүмкүн турабы, А муну менен эч кандай зыяндыгы жок. Эми бул 1 килограммда болот, 1 килограммы 800 сом болот. Мен жана айтып кеттим, 800 сом 24 кадимки порошокту алмаштырат депчи. Вот кадимки порошок жөнүндө кыскача айта кетсек, эми бул Миф биринчиден, мунун 80% костная мука деп коет экен. Сөөктү майларынан уну да. То есть сиздер чаттарга жазбаңыздар, ушундай билчип элеңиздер, сөөктү майланган уну экенин, же билбепсиздерби, ошолор жазбаңыздар. 20% чыныгы порошок экен. 20%га жуушу мүмкүн. Анан кошумча, мындайча айтканда, ароматчыттар, химикаттар дегендейчи. То есть бул порошокторду биз мындайча айтканда оңой арзан сатып алып атабыз деп ойлойбуз, ана самом деле арзан деле эмес экен. Эң арзаны 50 сом жана PMS дегене барго, Болгондо дагы ошол 50 сомдугучу. Эми 350 граммбы ушундай. Бул еще 400 грамм экен. Бул кымбатыраак 60 сом. 50 сомдон эле алайын. Аябай эле арзан деп коелу, 24 50-гө өткөндө биз 1200 сом коротуп коет экенбиз. Ортодогу 800 сом кемитсек, то есть 400 сом биз чөнтөккө экономдоп калат экенбиз. Биринчиден чөнтөккө, экинчиден ден соолукка, үчүнчүдөн экологиядагы зыяндуулукка учуратпайбыз. Көрдүңүздөрбү? Биз мурун мына ушинтип эле ала берчүбүз, бардыгыңыздар билесиздер, кирип эле жалтырак кийимдерден же болбосо эч качан качествону карачу эмес экенбиз. Мына жакында эле карантин болуп атат, мына азыр деле болуп атат карантин. То есть карантин болуп атат, ден соолугубузду жакшыраак карап калдык, эми мен ойлойм, эми качествону карап баштадык көбүрөөк депчи. Вот эми магазинге киребиз, мурун вообще срок годности карабай эле жалтырак болсо, ой, сонун экен, көк экен деп туруп эле маяка жакшы кызыктырып сүрөт тартып коюптур деп эле ала берчүбүз. Рекламада бар эле нерсе депчи. Анан эми эмне кылып баштайбыз, срокту карайбыз, качествосын карап баштайбыз го деп мен чындыгы ишенем. Эми түшүндүктүү убактас мен кийинкисине өтө берейин. Дагы суроолоруңар болсо чакырып келген адамдарыңыздарга берсеңиздер болот. Же болбосо чатка жазбаңыздарчы, мен комментарийге сизге жооп берем, эфир бүткөндөн кийин делечи. Так, анда кийинки продукция келиңиздер, глистер сериясын алалы. Глистер сериясындагы бул чоң пастаны алайын, глистер. Бул чоң паста 150 миллиграммдык болот. Баасы 450 сом. Илгерден бери эле 450 сом болуп кетет. Мондай Colgate сыяктуу, же болбосо Aqua Fresh, же болбосо Splat, ушундай 150 миллиграммдыктан 70 бул 70, 120,
100 граммдыктан 20 алмаштырат да. То есть сиздер мындан бирди алып, же болбосо мындан 20 алдым десеңиздер болот да, мындайча айткандачы. Эми көрүңүздөр, эсептей кетели. Мындай 100 граммдык колгейттерди канчадан аласыздар? Чатка жазып коесуздарбы? Чатка жазып коесуздар. Эми мен орто эсеп менен алайын, бир 70 сом болот да, мындайча айтканда 100 граммдыгы. Ошондо эсептей келгенде 1400 сом болот, 450 сомду кемиткенде 950 сом чөнтөккө экономдоп каласыз. Бул биринчиден. Экинчиден, муну мындай кыскача бир бизде эксперименти бар. Паста барбы? Паста жөтө турган кечүү. Ладно. Пастанын деле экспериментин деле көргөзбөй эле коелу. Мына иши кылып, бул паста 5 эффектти берет да. Биринчиден отбеливайт, экинчиден мындай тишти агартат да, мындайча айтканда, освежайт, наполнить день. Бир күн кечке сиздердин ооз көңдөйдө мындай жагымсыз жыт болбойт да. Жагымдуу жыт болот. Мен ошон үчүн тамашалап айтып коем. МВСтер менен сүйлөшкөн аябай эле приятный депчи, неприятный запах болбойт депчи. То есть, бул конечно тамаша, бирок чындыгы бар. Сизде неприятный запах болбойт. Үчүнчүдөн кариястын алдын алат. Курт андай-мындай антибактериальный да паста, ошондуктан курт-мурт андай-мындай жолобойт. Төртүнчүдөн кровоточивый жөөсүн токтотот. То есть канап атса эгерде 1-2 күн канат да анан такыр жоготот. То есть түтүтө мына мен где-то бир 4 жыл колдонуп атам бул паста менен. 4 жылдан бери канап же андай-мындай проблема көйгөй болгон жок мендечи. И бешинчиден полирует мелкие трещины деп коебуз. Тиште ысык суу ичип, муздак суу ичкенден кийин резко тиштер жарылып баштайт. Жана ташты делечи ысык сууга салып, муздак сууга салып койсоңуз, то есть жарака башталат да, же болбосо тарс жарылып кетет. Ошондой эле биздин тишибиз да ошондой экен. Таш сыяктуу эле да туурабы, биздин тишибиз. Анан ошол муздак суу ичебиз, ысык суу ичебиз, анан трещиналар пайда болот. Ушул трещинаны именно биздин паста бүтөйт. Трещинанын бардыгын бүтөйт. Ошондуктан эч коркпостон, эч аянбастан, көрдүңүз, аянбас эмес, даже экономдойсуз чөнтөгүңүзгө. И плюс тишиңизди дагы экономдоп баштайсыз. Ошондой эле Глистер сериянын ушундай спрей освежитель для полости рта дегени бар. То есть ооз көңдөйүндөгү жагымсыз жыттарды жана бактерияларды өлтүрөт да. Мындай айтканда, ошону мен сиздерге эксперимент катары көргөзө кетейин. Мисалы бул кадимки эле ручка, колума мындай чийип салдым да. Колго чийгенден кийинчи өзүңүздөр бардыгыңыздар билгендей эле, эми ручка оңой менен кетпейт го. Көрүнүп атабы, Нуриза? Көрүнүп атабы? Көрүнүп атабы? Көрүнүп атса 5 деген цифра коюп коюңуз, көрүнбөй атса 1 деп коюңуздар. Эгер көрүнбөй атса мен кайра да сиздерге көргөзүп берем, Ана мына ушунда кичине чачып койдум. Чачтым, байкадыңыздар агып баштады, Агып баштады дагы мындай жоголуп кетти. Көрдүңүздөрбү? Ошондой эле эмне кылат экен бул? Ручканы кетиргенден кийин ооз көңдөйүндөгү бактериялардын бардыгын жоготот да. Аябай сонун средство мага укмуштуудай жагат. Сиздерге да жагат болуш керек деп эсептейм. Андан кийинкиси биз идиш жугучту айта кетсем, идиш жугуч бул MV Dish Drops деп аталат. Идиш жугуч эмне кылат? 1 литри бар, 1 литри 700 сом болот. Эми идиш жугуч кандай функциялары бар? Өзү негизи эмеден жасалат? Алоэ верадан жасалат жана кокосовое маслодан жасалат да. Вот могу сырттары кокосовое стружкадан жасалгандыктан аябай гана жумшак, өзүңөр сатып алганда көрөсүздөр. Ана колдонуп көрсөңөр болот. Жана бул биоразлагаемый болуп эсептелинет. Сырты дагы билесиңер кандай пластиктер укмуштуудай зыяндуу, ошол бул пластик эмес, то есть ушу кокосовое стружкадан жасалгандыктан эрип кетет. То есть зыян келтирбейт табигатка дагычы. Аябай кандай жакшы продукция. Ичинде болсо алоэ вера болгондуктан кремдин дагы кереги жок. Муну менен жууганда прям жыргайсыздар. Мен дагы аябай жууп баштадым. Анткени аябай кандай жакшы көрөм. Ушул средствонучу сонунда эле. Анан бул средствонун өзүнүн ушундай эле жардамчы флакону болот жана пистолети болот. Мага көбүнчө пистолети жагат. Эмне үчүн? Анткени ушу 9-1 деген жерге чейин суу куясыздар. 9-1.
кичине эле мына могул жерге чейин, бул жака чейин эмес, могул жерге чейин эле суу эме бул средстводан куюп коесуздар. Ошондо бир 50 грамм куйсаңар жетет да. Анан муну чайкайсыздар, чайкасаңыздар бир средство даяр. Кааласаңар муну чачканда көбүк чыгат, мындай бурап койсоңуздар өзү чыгат да, мындай чыкканда. Аябай жакшы, күчтүү, мощный средство. Анан жакшы мощный средство, мына дагы губкасы да келип калды, өзүнүн губкасы дагы бар. Колдонсоңор болот. Эми бул ушинтип 50 эле миллиграмм буга куюп атып, сиздер эмне 20 кадимки фери же болбосо ашканды чыгарасыздар. Мисалы, бул ферилерди сиздер канчадан аласыздар? Ар ким ар кандай алып баш керек, жазып бериңиздер чаттарга, чатты токтотпоңуздар, анткени вдруг иштебей калды, мен билип турушум керек турабы, вдруг иштеп атабы, иштебей калдыбы эфир дегендейчи. Вот, эми бир 70 сом болуш керек деп ойлойм. Эң арзаны кой, эң арзаны 70. Кошкондо 1400 сом болот, 700 сомду кемиткенде ровно кайра өз баасын чөнтөгө чыгарып алат экенсиздер. Вот, ушундай арзан продукцияны муну билесиздер. Негизи танктардын моторун жууш үчүн чыгарган күчтүү средство экен. Бирок бизнесмендер карап, аромат жыт кошуп, цветин жакшынакай кылып туруп, идиш жуугуч катары кетиришкен дегендей. Көбүнчө ушул средствону саткандардын көбүнчөсүн билем, өздөрү колдонушпайт экен. Анткени алар билишет экен, ал средствого караганда биз деген тиги кумга жуйбуз, же болбосо самындайбыз дегендер да бар экен дегендейчи. Ал средствого караганда бул средство аябагандай жогору, чала жууп калсаңар да эч кандай зыянын келтирбейт. Балдарга да эч кандай зыяны жок. Так что ушинтип колдонсоңуздар болот. Көрдүңүздөрбү? Менчи бүт бардыгын азыр эсептебей эле коеюн. Келиңиздер, эсептей келгенде бул экономический раскладка деп коебуз. 700 сом, 400 сом, 1100 сом болду. Плюс 950 сом, ошондо 2050 сом. Сиз болгону менчи күнүмдүк колдонгон 3 продукцияны эле айтып койдум. Күнүмдүк колдонгон 3 продукциядан эле силер 2000 сом экономдоп алат экенсиз. Жакшыбы, жаманбы? Жазыңыздар. Чатка жазыңыздар. 2000 сом жакшы, 2000 сом жаман депчи, туурабы? Эми көрүңүздөр, бул экспериментибизде иштеп калыптыр. Мына жанагы колдонгон мен айтып аткан миф. Көрсөңүздөр болот, жакындатып коеюн. Могул жерде пырларын көрүп атасыздарбы? То есть жанагы костная мука, сөөктү майдаланган уну дагы эле калып калды. Бир кашык салсам дагы жууган жок. Эми бул биздикин көрүңүздөр. Эми эч кандай пыр-сыры жок. Агарып баратат. Мындан да апапак сиздер суу ичип жүрөсүздөр го, таза суу. Ошондой эле апапак болот. Ушундай күчтүү средство, ушундай күчтүү биздин моющий средстволар бар. Көрдүңүздөрбү? Анан дагы эмне экен? Дагы ушул моющий средство, отбеливатель бар, чистящий средстволар бар. Мына тиш жууган ооз көңдөйүнө элексир деп коебуз, аябай баардыгыбыз жакшы көрөбүз дегендейчи. Вот, анан чачтарыбызга шампуньдар бар, чач түшкөнгө, какаштарга дегендейчи. Ар кандай түрлүү бизге эмне кандай продукция керек болсо, баардыгы ушул жерде бар. Самыны аябай жагат мага, жыттатайын десем, жыттата албайм дегендей, өзүңөр алып жыттасаңар болот. Андан кийинкиси бул дом сериясы да, то есть 3кө бөлүнөт. Биринчиси дом сериясы, үй бүлө каражаттар, үйгө керектүү каражаттар. Экинчиси витаминдер. Бул здоровье деп коет, ден соолук деп коет да. Витаминдер Nutrilite деп аталат. Nutrilite эми 1934-жылдан бери иштеп келе жатат. Бул МВ компаниясынын дагы, мындайча айтканда, улуу компания, биринчи чыккан сетевой маркетингтердин эң биринчиси Nutrilite болгон да. Анан бул витаминдердин историясын эми айтпай эле коеюн. Негизи Инстаграмда MV Nuriza деген сайтка киресиз. MV Nuriza деп жазсаңыз эле сразу чыгат. Биз Nuriza көйсүнүн продукциялары боюнча эксперименттери ошол жерде кенен баардыгы бар да. Вот. Анан кийинкиси болсо бул косметикалар Artistry деп аталат. Тоже MV Nuriza'да бар, көрүп алсаңар болот. Менин келинчегим ушул Artistry компаниясында күчтүү деп койчу эле косметолог да, күчтүү косметолог, эстетист деп коет. То есть ушу косметиканын кандай эффекти, кандай эмнекен болуп баардыгын көрүп алсаңар болот. Жана бизге эркектерге дагы мындай сакал алгычтар бар, пятилезвенный, аябай күчтүү, мындай эмелери бар, шампуньдары мужской чисто,
мындай сакал пенка для бритья, после бритья дегендей тухилери бар. Мужской, женский, тухилери чисто французский дегендей. Эми мен бул продукцияларды айта берсемчи, бул жалаң элестетиңиз, мен эле колдонгон продукция. Андан тышкары посудаларды да колдонобуз, фильтрлар да бар. Эми алардын баарын килтетип бул жерге чыгарбай эле коеюн дедим. Бирок ушунун баардыгын колдонобуз. Эмне үчүн колдонобуз? Колдонуп атып биз акча тапсак болот да. Мен сиздерге ошону да көргөзүп атайын. Кантип колдонуп акча тапсак болот. Кээ бирлер таң калат экен. Өткөндө мага бирөө комментарий жазып коюптур. Арген, мен айтасың, кантип эле колдонуп, товар колдонуп акча тапса болот депчи. Анткени биз буга көнгөн эмеспиз. Кантип эле колдонуп акча тапсак болот депчи. Вот. Эми мен ошону көргөзүп атайын. Негизи эле завод-изготовитель 40% стоимость менен чыгарат экен, бизге жеткиче 100% болуп кетет экен. Мындайча айтканда, ортодогу 60%-ти ким алат? Рекламага кетет чоң акча. Крупный оптовик сатып алат, оптовикке берет, мелкий оптовикке берет, налог, транспорт, таможня, андай мындай деп атып эле ортодо 60% акча кетет экен. Мисалы, мен бир костюмду 10 000 сомго сатып алсам, анын баасы 4 000 эле сом экен, заводдон чыккан баасы. Ортодо 6 000 сомду мен жөндөн жөн эле берип атам да. Биз укмуштуудай бай экенбиз. Биздин компания айтат, ортодо 6 000 сомду да өзүңүз алып калган метапты көргөзөйүн дейсизчи. Кандай дейт, муну исключать этиңиздер дейт. Мен сиздерге торговый центр ачып берем дейт. Народный, Фрунзе, Глобус сыяктуу элечи, ортодо 60% өзүңүздөр иштеп табыңыздар. Эми ушул 60% табыш үчүн эмне кылыш керек? Бизге компания 4 түрлүү доход бөлүп берет. Азыр 4 түрлүү доходду кеңирээк сиздерге айта кетем. Эми биринчи түрлүү доходу бул 23% скидка деп коет. Плюс 30% скидка. То есть ушул 60% табыш үчүн биз эмне кылабыз? Биз компания менен МВ менен договор түзүшүбүз керек. Либо биз договор түзөбүз, либо жөн эле клиент катары калсак болот. Эгерде биз клиент катары калсак, болгон 15% скидка алабыз, болду. Ушул 60-тын 15 эле пайызын алып калабыз да, мындайча айтканда. Болду, жөн эле өзүбүзгө арзандатып алып турабыз. Эки түрлүү адам болот. Бирөө айтат, мен иштегим келет, мен акча тапкым келет, мен путешествие баргым келет, мен машина мингим келет, үй алгым келет дегендер, пожалуйста, иштеп бизде договор түзүп 23% скидка менен алыш керек. Экинчилери ошол. Договорду 23% скидка менен алышат. Вот. Бирөөлөр айтат, мага эч кандай эч нерсенин кереги жок дейт, просто товар алам дейт. Аларды кыйнабай эле коюңуз. Пускай продукция алам деген адам өзүнө бекер катталат дагы 15% скидка менен ала берет. Эгерде 23% скидка менен катталса, бул бизде 8 000 теңге. Ушул 8 000 теңге, болгон 8 000 теңге менен сиз 102 өлкөдө бизнес кура аласыз. Дүйнө жүзүндө биринчи орунда турган компания менен, мындайча айтканда, партнер болосуңар. Сиздер наемный рабочий эмессиз, анын кол астында иштебейсиз, МВдин кол астында иштебейбиз. Биз независимый предприниматель МВ болобуз. Сиздерге ана 7 номерлүү идентификационный, азыр 10 номерлүү болуп калды чын эле. 10 номерлүү идентификационный номер берилет. Анан 4 номерлүү пин-код пароль берилет. Ошол экөөнү кошуп, сиздер сайт ачып аласыңар дагы. Анан ал сайтка кирип, канчакча чөтөт, канча балл түштү, кайсы товар бар, кайсы товар керек, полный көрүп турасыздар да, мындайча айтканда, кайсы товарларга скидка бар дегендейчи, полный көрүп турасыздар. Вот. Ошол жер аябай жакшы. Плюс ушул сайтыңар менен, паролуңар менен сиздер МВ Академияда обучение алсаңар болот. Ал МВ Академия обучениясы, то есть сиздер электронный вариантта эле, мисалы, косметикаларды жалаң үйрөнүп алсаңар болот. Ошол жерден МВ компания өзү печати менен международный сертификат берет. Международный сертификат, то есть башка өлкөгө барсаңар ал сертификат жарай турган. Косметолог деп чыгат, мастер, консультант, анан эксперт болосуңар. Вот азыр Нуриза мастер деген сертификатты алган, аябай күчтүү мастер дегендей. Анан витамин боюнча, то есть витаминдер эмне? Бизде тоже консультант, эксперт, анан эме бар, мастер бар. Келинчегим экөөбүз тең ушул витаминди үйрөнгөнбүз, мастер сертификатындабыз дегендей. Андан кийинкиси болсо Digital Lab деп коет. Digital Lab'ты билесиздер, бул интернетте онлайн бизнес кылуу да. Сиздер ошо мисалы азыр карантин болуп атат, карантинге карабастан бизнести интернет аркылуу биз куруп аттык да. Ушу жардам МВ Академиянын жардамы менен. Көрдүңүздөрбү, МВ баардыгын
алдын ала көрүп койгондо как будто карантин болорун билген сыяктуу дегендейчи, көрдүңүздөр. Онлайнда бизге үйрөтүп койду, биз азыр жырга атабыз. Онлайн аркылуу эмне үчүн онлайн ишөө керек бизге? Онлайн аркылуу биз бүткүл дүйнөнү бат эле, мындайча айтканда, кармап койсок болот. Бардыгы менен азыр эмне бул жерге отуруп 1 мүнөт 1 секунданын ичинде Америкага чалып сүйлөшсөк болот туурабы? Кытайга чалып сүйлөшсөк болот. То есть чек жок да интернетте. Ошондой эле бизде чек болбой калат. Көп адамдарым жок дешет. Пожалуйста, мен ар бириңер менен, эгерде менин консультацияма келип калсаңыздар, болбой калды эми 10 000 адамыңызды таап берем да. То есть адам укмуштудай көп. Вот. Эми түшүнүктүү, сиздер ушу контракт 8 000 теңгени болгону менен 8 000 теңге менен баштасаңыздар, вот ушул эмеге ушунун бардыгына ээ болосуздар. Анан экинчи вид доходу бар. Ушу 4 вид доходго ээ болуп баштайсыздар. 21% скидка деп коет да. То есть, могу биринчи вид доходун айта кетсем, сиздер эмне экен? Продукциянын ар бирине өз басында алып баштайсыздар. Мен канча баада алсам, сиздер да ошондой аласыздар. Бул 800 эмес, уже арзаныраак. Идиш чугуш 700 эмес, где-то бир 550 ушундай тегереги да. То есть арзан алып баштайсыңар өз басында. То есть 2-3 продукция менен мындай контракт тартып койсоңор болот. Андан кийинкиси бул 21% скидка деп коет. Бул эмне экен? Сиздер мисалы бул международный система бар бизде. Балл, анан процент деген. Балл деген эмне? Балл бул ар бир товар аркасында баллы бар. Порошокто 6 балл, пастада 3,5 балл, порошок идиш чугушта 4,5 балл дегендейчи. Ушинтип отуруп, ар бир баллды компания сиздерге эгерде сом менен айта келгенде 85 сом менен кайтарып берет да. Ар бир балл 85 сом турат. Эми ушул 85 сомду кантип кайрып алабыз? Бул жер оборот балл, бул жер процент возврата акча. Компания бирок айтат, бир порошок алдыңыз эле мен сизге акча төлөй албайм дейт. Компания айтат, 200 балл топтогондон баштап акча төлөйм дейт. Эгерде 200 балл топтосоңуздар, 3% уровеньге чыгасыңар дагы акча алып баштайсыңар. 600 баллга 6%, 1200 баллга 9%, 2400 баллга 12%, 4000 баллга 15%, 7000 баллга 18%, жана максималдуу товар оборот 10 000 баллга сиздер 21% акча алып баштайсыздар. Бирок биздин компания ушуну да көрүп койгон экен дейт. Ушу жарым жыл мурун айтты да, бизге жаңы программа чыгат, бизнес плюс депчи, жакшы түшүнгөн эмеспиз. Жана астыбыздан бир партнерубуз болгон 9% уровень жаап 20 000 айлык алганда биз аябай сүйүнүп түшүндүк. Демек бул бизнес плюс деген аябай сонун программа экен. Мына бир ай мурун эле башталды, март айында башталды. Март айында башталды, сонун программа экен, ушундай укмуштуу сонун программа экен, что сиздер 1200 балл же болсо 200 баллга жетпестен эле сиздер акча алып баштайсыздар. Мурун 200 баллга чейин акча вообще жок болчу. Азыр бир аз болсо дагы акча аласыңар, 2000-3000 болсо дагы дегендечи. Эми ушул биздин максат эми бул 21%га жетүү жаңы адамдар үчүн. Буга жеткениңиздерде ай сайын 100 000 сомдон 150 000 сомго чейин айлык алып баштайсыздар. То есть биз мурун айтчубуз, болгону 100 000ге чейин, азыр 150 000 сомго чейин, 170 000 сомго чейин алгандар бар да. Эми муну алыш үчүн кандай кылабыз? Бул мисалы сиздер жаңы адам келдиңиздер, же болбосо өзүңүздөрдү алдыңыздар алыңыздар, бул мен деп элестетебиз. Сизди чакырып келген адамды биз информационный спонсор же болбосо маалымат берген спонсор дейбиз. Эми ал адамдар аркылуу биз эки компания менен тааныштырабыз. То есть бирөөсү бул биздин компания продукциялар боюнча, экинчиси болсо биздин күчтүү система боюнча. Эми сиздер продукция жакты, менин оюмча туурабы? Мондай продукцияны кантип эми элдерге айтпайбыз, айтышыбыз керек да. 100 баллга продукция алдыңыздар. 100 баллга продукция алдыңыздар, бардыгы жакты дегендей. Эми эмне кылабыз? Жаккан продукцияны биз эмне кылабыз? Катып жата алабызбы? Мына бул жакта ким Нуршат эже бар экен, Нуршат эже бар, Зура эже бар экен мисалы. Нуршат эже сиз катып коюп бериңиз продукцияңызды, мага жагат деп мындай катып коюп бериңиз. Же Зура эже. Жок, туурабы, катпайсыздар. Албетте айткыңыздар келип, айтып баштайт экенсиздер. Анан кимге айтабыз? Туугандарга, коллегаларга, классташтарга деп мен айтчумун. Дагы адамдар чексиз экен. Айттым го жаңы эле, интернет аркылуу чексиз экен депчи. Ошондой эле тааныбаган адамдар да сизге жазылат.
Ал жагынан дагы биз системабыз бар, күчтүү. Ошол система менен сизге көрсөтүп беребиз. Анан алар дагы өздөрүнө керектүү 100 балдан продукт алышат. Алар албай койбойт экен. То есть мен ойлогом, ким алмак эле? Кимдин эмне тиги 10 000 сом, 20 000 сом эле чөнтөгүнөн ашып ташып атабы? Эч ким албайт деп ойлогом. Анан колдон көргөндөн кийин айла жок бериш керек экен, элдерге көргөзүш керек экен, сатыш керек экен дегендейчи. Аларга да чыгат экен да, мындай айтканда. Анан эми эсептейбиз, 6 адам 600 балл, сиз менен 700 балл топтолду. Эми 700 баллды көбөйтөбүз. 1 балл 85 сом. 85 сомго. Муну көбөйтөт экенбиз. Биз 700 балл 85 көбөйтөбүз. Так. 1200-ге жетпегендиктен 6%. Көбөйтөбүз 6%. Бул жерге сизге чыгат болжолу менен 3,5 миң сом. 3,5 миң сом. То есть бул бизнес плюстан тышкары. Дагы бияка бир 5 миң кошуп койсоңор болот. 3 миң кошуп койсоңор болот. То есть канча клиентиңер көп. То есть бекер жазылган, бекер жазылган адамдарыңар көп болсо, ошончо көп бул жерге акча түшөт. 10 миңге чейин акча түшөт. То есть аябай жакшы. Көрдүңүздөр, Демек 700 балл топтоп сиздер 3,5 миң сомго айлыкка жетсеңиздер болот. Дальше эмне болот? Бул адам эмне дейт? Мен жөн турбайм дейт. Булар каждый өздөрү адам чакырып баштайт экен. Бул 6 адам эми ар бири бул 4төн чакырганда канча болот? 24. Туура айтасыңар. 7 бар болчу, ошондо канча болду? 31 адам болду. Эми командаңызга элестетиңиз, 31 адам топтодуңуз да. 31 адам топтодуңуз, сиздер уже мындай чыккан чоң, биз 31 адам чоң топтогону руководительсиңер, пожалуйста. Азаматсыңар сиздер. Барабыз да 31 адам командасына барлар. Жазып койсоңор болот чатка. Эми 31 адам 100төн алганда сиздерде 3100 балл топтолду командаңыз менен. 3100 баллды көбөйтөбүз 1 балл 85 сомго. И муну көбөйтөт экенбиз 4000ге жетпей 12%. То есть 12%тер бар, 12ден өйдөлөр туурабы? Бул жерден сиздерге чыгат экен где-то бир 33 миң сом. 33 миң жаман эмес, Кыргызстанда средний зарплата дегендей. Вот дальше эмне болот? Дальше бул 24 адам 3төн чакырат. 24 адам 3төн, ар бири 3төн чакырсын, 24 адам 3төн чакырганда 72, 31 адам бар болчу, 103 адам командаңызга топтолот. 103 адам 100 баллга кылганда 10300 балл. 10300 баллды көбөйтөбүз 85 сомго, көбөйтөбүз 21%га. Сиз эмне анткени 10 миңден ашпайт да. Чыныгы лидер эми болуңуз. Күчтүү лидер эми болуңуз. Анткени аркаңызда 100дөн ашык адам бар. Азыр кимдин 100дөн ашык адам бар? То есть, допустим, ошол эле премьер-министр да, 100дөн ашык 120 адам бар. Значит, өзү ишенген лидерлер дегенде сиз да ушундай сыяктуу. Представьте себе, ушуга жеттиңиз, почти премьер-министр. Айлыгы да тең 150 миң. То есть, ушул жерге жеткенде где-то бир оборотуңуз 200 миң сомдой болот. Анан 150 миңге чейин бизнес плюсту кошуп айлык сизге түшөт. Жакшы экен? Жактыбы? Жакса, лайктардан басып коюңуздар. Кстати, мен айтпай калыптырмын, урматтуу партнерлор, эгерде сиз ушу чаттан X'ти басып чыгып, лайктарды басып койсоңуздар, дагы партнерлор көп кошулсун, көрүп калсын дегендейчи. Вот. Кызыктуу жерине жеттик анткени 3-вид доходко жеттик. 3-вид доход 6%. То есть сиз мына 21%га жеттиңер. 21%га жеттиңер. Ай сайын 150 миң алдыңар. Сиздин аркаңыздагы чакырып келген кошунаңыз болобу, тууганыңыз болобу, же болбосо интернеттен таанышып калып эле сүйлөшүп кеттиңизби? Ошол адамыңыз эмне экен? Ошол адамыңыз мен да жетем дейт экен, туурабы? 21%. Мен мисалчы интернет ушундай чоң экенин түшүнүп калдым. Потому что азыр Словакиядан достор бар. Словакияда. Элестетиңиздер, биз кайда, Словакия кайда, тил дагы келбей атат. Зато тилибизди деле билбейбиз, ортодо орусча тилди билет экенбиз. Орусча тил менен сүйлөшөбүз, азыр доспуз. Мен Инстаграмдан деле көрсөңүздөр болот, Владислав Новик деп лайктарды басып, комментарийлерди мындай аябай жазып калат дегендейчи. Благодаря интернетте ушул нерсе. Анан эмне болот? Сиздер мындай командаңыз
сиздерден муну адамыңызды лидер болуп калды, өзү премьер-министр болуп кетти дегендейчи. Буну бөлүп коет дагы өзүнө прямой жазат компания. То есть бул адамдан сизге уже бал түшпөйт. Бирок компанияда коркпоңуз дейт. Бул адамда бал түшпөйт, ооба. Анткени бул адам жакшы десе сизден ашып кетет. Мүмкүн ушул лидер ушул күчтүү иштейт. Сизден ашып, сизден көп акча табат дегендейчи. Вот. Мүмкүн лидер. Анан компания айтып атат, сиз дагы кур калбайсыздар дейт. Сизге компаниядан 6% лидердик бонус берем дейт. Лидердик бонус акчалай жүзүндө бул жерде 50.400 сом. 50.400 сом. Сизге компания пенсия катары берем дейт да. Буну биз пенсия деп коебуз. Анткени астыңыздагы адам 6 ай кайталаса, платина деген уровеньге чыгат. Эгерде платина деген уровеньге чыкса, ушу 50.400 сомду компания 3 поколенияга бекитип берет. То есть неберелериңиз дагы 50.000 сом айлыкты ала берет. Сиз иштебесеңер дагы. Эмне үчүн? Мен бул бизнести алма бакка теңейм. Алма бак өсөт, качан сайгандан кийин болбой калды деп 3 жыл, 5 жылдай мөмө берет да. А мөмө бергенден кийинчи мен барып ушу алма быйыл өспөй эле кой десем, ал мени алма угабы? Укпайт да, туурабы? Мөмөсүн бере берет. Аны жей бересиздер. Небереңизге чейин жейт да ушул алманы. Небереңиз кааласачы көбөйтүп алып сатса да болот, туурабы, алмаларды бизнес кылып. Ошондой эле могу 50.000 сом алма сыяктуу эле сиздин небереңиз дагы жейт ушул акчаларды. Небереңиз да колдонот ушул акчаларды. Туурабы, аба жакшы. Эми демек кандай болду? Муну менен эле токтоп калбайсыз да. Бир адам эле мен 150.000 алгым келет дей бербейт. Экинчи адам дагы мен да 150.000 алгым келет дейт да ай сайын. Анан экинчи адамга үйрөтөбүз, туурабы? Жардам бергибиз келет. Кой экинчи адамды мен 150.000 сомго айлыкка үйрөтөйүн дейсиз. Ошондо сиз 50.000ди компания 2-ге бөлүп берет. 100.000ди небереңизге чейин аласыздар ай сайын. Аябай жакшы. Көрдүңүздөрбү? Эгерде 3 адамды үйрөтсөңүздөр 150.000 сом ай сайын сизге акча түшөт. Муну биз изумрудный уровень дейбиз. Эгерде 6-өн үйрөтсөк 300.000 калайсыз счетко түшөт. Даже көп андан да. 500-600 миңге чейин түшөт. Муну биз бриллиантый уровень дейбиз. Аябагандай жакшы уровень. Буларды миллионер десек болот, анткени ай сайын почти миллионго чейин айлык алып башташат. Демек, дальше эмне болуп атат? Мына ушул адамдарды чакырдыңыздар, ушул адамдарды 150.000 алганды үйрөтсөңүздөр, $2.000 ай сайын ар бирине үйрөтсөңүздөр, рахмат айтабы сиздерге. Ал бетте туруп сиз деле рахмат айтасыздар. $2.000 алып баштадым сенин жардамың үчүн депчи. Спонсоруңарды чакырып келген адамдарыңарчы. Азырдан сыйлай бериңиздер. Чакырып келген адамдарыңыздарды. Азырдан прям. Анткени ушул адамдар сиздерди кызык, то есть ушул адамдар кызыктар да. Кой, ушул адам мен астымдагы партнерым $2.000 алып калса экен депчи. Өзүнө мүмкүн аз эле чөт 50.000, зато сиз $2.000 аласыз. Ошондуктан кошула бериңиздер. Эч ойлонбостон ушундай сонун акчалар бар. Анан кийин бул эмне дейт? Чакырып келген адамдардын эми чакырып келгендерин дагы үйрөтүшүбүз керек. Ушул акчалар. Аларды эмне? Көчөгө таштап коебузбу? Үйрөтүп коелу. Ошо чакырып келгенди үйрөткөн үчүн компанияда 3% годовой бонус берем дейт. Кыргызстанда бизде 13 зарплат деп айтып атат, ошондой эле 13 зарплат алып каласыздар. Бул акчалай жүзүнө 30.000 сом. Ар бир 21 чыгарганыңыз үчүн 30.000 сом берет компания. Бирөөнү чыгарып койсоңуз, 1 жылда 30.000 аласыз, 10 чыгарсаңыз 300.000 аласыз, 100 чыгарсаңыз 3 миллион сом. Бонус катары чай ичип кой катары берет. Вообще сонун акча. Так что ошондуктан бул бонустарга дагы иштешибиз керек. То есть жалаң эле бул жакты өстүрүп өзүбүз эле акча бербей, то есть чакырып келгендерин дагы кой сага да поддержка берейин деп жардам берейин. Ошондуктан биз баардыгыңыздарга жардам берүүгө даяр болобуз. Эми кошолуу аяктап калдык. 30% плюс 21%, 51%. Плюс 6% пенсия, 57% плюс 3% годовой бонус, 60%. Кайсы жерден уктук элек? Эң башында айтылган. Ушул 60% акча. То есть компанияда болот, менин заводума, сотрудниктериме бүт барына 40% жетет дейт. Болду дейт. Калган 60%ды ортодогу 6.000 сом жанагы эң башында айтып аткан өзүңүз таап алыңыз. Бирок 6 миңиңиз экен көрүңөр, мен миллиондогу сумманы айттым. Ошол биздин маркетинг план, продукция
боюнча ушул эле болгон, ушул эле. Мына ушунучу 60 жылдан бери ушул эле кайталап келе жатышат. Маркетинг планы эчке өзгөргөн жок. Анткени актуалдуу дагы деле, маркетинг планы дагы деле жакшы иштейт. Укмушуудай сонун, укмушуудай жеңил, чоң-чоң акчалар дагы бар. Эгерде сиздер вот ушундай акча алгым келет, продукция колдонуп атып эле десеңиз, продукциясы жаман эмес, качественный десеңиз, албетте азыр прям чатка жазыңыздар. Мен иштейм, мен кошулам деп. Же болбосо мага жакты, же болбосо айтыңыз прям целиңизди жазыңыз, мен ушул уровеньге чыккым келет, ушул уровеньге депчи. Анткени биз билишибиз керек да, кимдер менен иштешибиз керек. Ушул мен чыгам, мен иштейм деп коркпой жазгандарга чатка азыр прям жаза бериңиздер, ошолор менен биз катуу тыгыз байланышта иштейбиз. Так, друзья барбы жазгандар? Жакшы. Всё, бар деп атат. Уже жазып атыптыр. Азаматсыздар, азаматсыздар. Эми не дейм? Бардыңыздар азаматсыздар. Суроолоруңарды дагы жаза бериңиздер, пожалуйста. Чатка эмес, комментарийге жазсаңар да болот. Ошол комментарийден мен сиздерге жооп бергенге аракет кылайын. Анда эмесе мен камерага жөнөйүн. Сак саламатта калыңыздар. Бизди маркетинг болгон ошол. Кошулуңуздар, биз менен чоң болуңуздар.